Жайыт комитеттердин бүгүнкү иштеген иштери 10 жылдын ичинде мөмөсүн берди десем болот. Бизди каржылаган ИФАД долбоору иш жүзүнө ашып, бүгүнкү күнү жыйынтыгы чыгып атат. Бизге өтө обол тоодой жардамдарды берди. 10 жыл ичинде өтө көп иштерди жасадык. Мындан кийин дагы көп иштерди жасайбыз. Биз 35 жылдан бери бүтпөгөн жолубуз бар 12 километр. Ушуну рай администрация кайта барып, мен айылдык кеңештин депутатымын, Норкен районунун ардактуу атуулуумун. Ошолорду пайдаланып, АСАСАНын төрайымындагы 35 жылдан бери оңдолбогон аска жолдордун ичинде биздин жолдорубуз бар эле. Ушуну 2020 жылы 7 ноябрда бүтүрдүк. Өтө көп каражат кетти. Анан техника бизде киргизмекти көп жардам берет. Ушу иш-чара өтө чоң иш-чара болду. Жалпы жайыт пайдалануучулар жардам берди. Биздин алыскы жайыттар колдонулбай келген мурунку убакта эми колдонулган, бирок ошо толук кандуу колдонулган эмес да. Мисалы үчүн бизде Чаар Арча суусу бар да, биз ошого бир көпүрө салганбыз. Бул алыскы Сөңкөл жайлоосуна барчу жолдо Чаар Арча суусуна. Ошол көпүрө жазында баягы көчөгөн учурунда жаздын күндө суу кирет эмеспи? Ошондо музоолорду, тайларды, койлорду агызды. Биз ошол Сөңкөлгө адегенде ушу жайыт пайдалануучуларды көчкүлө дегенде биз бул жерден суудан өтө албайбыз. Ушуну чечип берсеңер көбөйдү. Биз ошондон көчкөнгө аракет кылып баштайлы дешкен. Анан ошону биз кургандан кийин азыр чабандардын баары ошол жерден айдап өтөт, малдарын. Бул биз атайын мал өткүдөй гана көлөмүн 1,5 метрлик кылып жасаганбыз. Унаа өтө албайт. Ошондук үчүн азыр ушул маалда иштеп атат да жакшы. Бул дагы бир ошо жайыт пайдалануучулардын көбөйүн. Андан тышкары мына биз 9500 гектарга ашуун жерди деген ушу эс алдырып, ошо калыбына келтирүү максатында 15 жылдан бери иштеп келебиз да. Бул жайыттардын кыртышын калыбына келтирүү бул көп жылдык ошо эмгектерди талап кылат экен да. Себеп бул жерде ошо жайыт пайдалануучулардын өздөрүнүн катыштырып, ошо биздин ата бабабыздын салттуу билимдерин кошуп ошо жерге бир форум театрларды ошо театрлаштырып көчүү конууну, ошондой эле биздин ата бабалар көчүү конууда кандай ырым-жырымдарды колдонгон, ошонун баарын көрсөтүп, биз 16-жылы Байсалды көч фестивалин өткөргөнбүз. Биз ошону көрсөткөндөн кийин деп ушу 3 жылга айылдык кеңештин чечими менен ошо жайыттарды 3 жыл эс алдырууга калтырдык да, ошо Кызар төрөнү деп коет. Ошондо 9577 гектар жер деп ченеп алганбыз. Ошол жер мына калыбына келип калды. Ошонун негизинде биз жана 1 жылдык жана 5 жылдык пландарыбызга кошуп, ошонун негизинде ошондой эле биздин ата бабабыз салттуу билимдерин коштуруп, анан биздин жанагы пландарыбызга ошону иш алып барууга аракет кылып атабыз да. Бул биздин жайыт комитеттин туруктуулугуна кирип атат. Эмелер донорлар кеткенден кийин биздин департамент, Минсельхоз жайыт департаменти бар. Ошо менен уруулар ошо менен биргеликте иштейбиз. Жана биз өзүбүздүн жайыт пайдалануучулардын сунуштарын, көйгөйлөрүн аныктап, бюджет түзүп келебиз. Ошо бюджеттин негизинде иш аткарабыз. Ошо жолдорду тазалап келип жатабыз. Убагында жайытка техникаларды алганыбыздан бери убагында ушул жолдор ачылып, жайыт пайдалануучуларга алыскы жайытка чыгышка шарттар түзүлүп калды. Бул жалпы башкаруу системасын орнотту. Бирок андан ары бизнесте ошол малчылардын, жайыт комитеттердин, жайыт пайдалануучулар бирикмелеринин экономикалык дараметтин жогору маселеси бүгүнкү күнгө чейин ачык турат. Ошондуктан азыр өкмөт, Кыргыз Республикасынын өкмөтү, айыл суу чарба жана региондорду өнүктүрүү министрлиги азыр жаңы жолдорун, ыкмаларын издеп, ушул жайыт пайдалануучулар бирикмелерине кандай шартта
жардам берсек болот, кантип алардын экономикалык дараметін жогорулатсак болот деген үстүндө иш алып барууда. Мен ойлойм, ушул бүгүнкү күндө жакын арада бул боюнча бир тийиштүү чечимдер кабыл алынып, мындан аркада ошол жайыт пайдалануучулар бирикмелеринин туруктуулугун, мындан ары туруктуу башкаруу системасын орнотууга толук кандуу шарт түзүлөрү күмөнсүз. Рахмат.